Assalamu алейкум, урматтуу Муз ТВнын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр. Саламатсыздарбы туугандар? Бүгүнкү чыгарылыш биз баштадык. Санжардын аты менен баштадык туугандар. Бул ат боюнча маалымат алалы. Ассаламу алейкум Санжар, кандай? Жакшыбы? Денсаулыктар жакшыбы? Бүгүн эми тайлардан кийин атты чыгарып калыпсың. Бул аттан келип калды ака. Ат каяктан келип калды силерге? Ат ака Жалал жактан келди. Жалал жактан келди. Жалал жактан келди. Бул аттын үйүрү барбы, улагы барбы, ошону айт. Маалыматты берчи. Төрт тарабы келишкен ака. Келишкен ат. Үйүрү, улагы, иши полный бар. Гарантиясын бересиң? Гарантиясы бар. Тор аттын немеси породасы карабайырбы жагандай? Таза карабайыр. Тазасынан. Жашы 2 асы ака. 2 асы. 5 жаш. Ат кандай? Мындай ордунан ынтылат го жаны бар, а? Айдачы! Мына кеткандар. Үйүрү, улагы, иши бар дейт. Бул атты азыр сиздер менен чогуу көрөлү. Санжарбек атка кандай баа коет? Жүгүрүшү түз экен. Биз өзгөндө турабыз туугандар. Аттын ден соолугу жакшыбы? Бул ака 5-5тен жүгүргөн ака. 5-5те жүгүргөн ба? Аламан улак. Аламаны 5-5 ака. 3-3. Теке улак. 3-3 4-4 деген, а? Мына кеткен. Бирок мындай булчуңдуу ат экен, аябай. Накачанный ат экен туугандар. Бул тору качкандын баасын канча деп атасың эми? Санжарбай? Тору качканын 180 миң. 180 миң сом. Алган адам мындай рахмат айта турган атка Енчиге боб ака. Енчи боб. Жоп жош. Жоп жош. Кол коям, жоп жош. Такага туруштары Барды. бардыр жакшыбы? Караңыздар туугандар. Атка 180 миң сом деген баа коюлду туугандар. Атты бир алыс чабып көрчү. Узагына кыскасына ака. Кыскасына да чабып көрчү бир. Айда! Мына кет туугандар. Ат узатасынан силерге бир сыйра көрсөтөлү туугандар. Ат жаккан болсо, алдыдагы Санжардын номерине чалыңыздар, байланышып сурасаңыздар болот туугандар. Айт! Токтошу жакшыбы, токтошу? Ака, накладкасы жан кактып турат. Жакшы экен, а? Мындай ордунан токтош. Оңго солго бурчу. Оңго солго. Мына кетип алгандар. Быйыл улакка чабылды, чабылбадыбы? Кеске чабылды. Кеске чабылды, а? Быйыл сезонда болду. Канча бээге тургандыгы маалымбы, маалым эмеспи? 10 бээден ашка турган бул ат. 10 бээден ашка турган. 10 бээден ашыгына жалка табып. Караңыздар туугандар. Аттын ден соолугу. Куйрукту көтөрүп жүрүшү, ама базар жок. Мына достор, аттын ден соолугуна кепилдик жакшы дейт. Улагы, үйүрү бар экен туугандар. Даже ишке дагы салынган. Бул аттын баасы 180 миң сомго карабайыр коюлду. Ат алуучулар болсо, номерге чалыңыздар. Кызынат экен, а? Пейилдер барбы? Жаман пейилдер. Жок, жок. Мындай мингенде, минип атканда көрчү бир. Жок. Такага турушум, мындай путтарын карап. Мына кеткендар. Эми минип коем, минип кой. Жаныбар. 180 миң сом кеми бар, а? Болду. Мына кеткендар. Бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен минген адам рахмат айтса керек, а? Улакты алып алып, кеске чабып жүрөрсүң, эч ким тийзе. Ат кандай экен туугандар, аны комментарийге жазыңыздар, оюңузду пикир кылып калтырып, бүгүнкү чыгарылышта ушундай тору жалгыз атты тартып көргөзүү менен соңуна чыгарабыз. Саламатта калыңыздар туугандар.